Нарын облусунун Жумгал районундагы Жумгал айылынын Мыскал Өмүрканов атындагы орто мектеби 1982 жылы ишке берилген. Мектепке Залкар ырчы аткаруучу Мыскал Өмүрканованын наамы ыйгарылган. Мектеп 532 окуучуга ылайыкталган 2 этаждан турат. Мектепте жалпы 402 окуучу жана 37 мугалим, 15 кенже кызматкерлер иш алып барышат. 19 класс комплект наристе программасы боюнча даярдоо классы бар. Сабактар 2 нөөмөттө жүргүзүлөт. Мектеп Советтер Союзунун учурундагы курулгандыктан төмөнкү долбоорлордун негизинде жаңыланган. 2021 жылы мектептин тосмолору 150 миң сомго тосулган. 2022 жылы мектептин сырты 2 миллион 77 миң 100 сомго ремонт болгон. 2018 жылы мектептин эшик терезеси 4 миллион сомго которулган. 2018 жылы мектептин ички дааратканалары 80 миң сомго капиталдык ремонттон өткөн. 2019 жылы мектептин от жаккычы 3 миллион сомго ремонт жүргүзүлгөн. 2021 жылы жылыткыч системасы 3 миллион сомго ремонттолуп которулган. Арис долбоору аркылуу эмгектер 70 миң сомго камсыздалган. 2024 жылы мектептин спорт залынын жана ички санитардык түйүндөрүн 40 миң долларга жасалып, жакынкы этаж ишке берилгени турат. Мектептин сыртына жана ички залдарына камералар орнотулган. Мугалимдер окуучуларды билимге кызыгуусун арттыруу максатында атайын буруштары уюштурулган. Жомоктордогу оң жана терс каармандардын чагылдырылган, мугалимдердин колунан жасалган көрсөтмөлөр атайын окуучулар үчүн сахналаштыруу сабагына ылайыкташтырылган көчмө куурчак сахнасы бар. Өз эмгектери менен колдолуп жасалган башталгыч класстын мугалимдери тарабынан жомоктор дүйнөсү бурчу окуучуларды укуктарын жана милдеттерин билүү максатында мектептин соц педагогунун социалдык педагог окуучунун жан дүйнөсүнүн чебер тарбиячысы бурчу жайгаштырылган. Жаш жеткинчектердин коопсуздугун алдын алуу үчүн окуучулар жана мектептин ЭДН кызматкери менен биргеликте иш алып баруу максатында жаш милициянын жардамчысы бурчу окуучуларды кылмыштуулукту жана зордук зомбулукту алдын алуу үчүн атайын бурч уюштурулган. Аалам Алпы Чыңгыз Айтматовдун бурчу кыргыз тили жана адабияты мугалимдери тарабынан уюштурулган. Тарыхы болбой эл болбойт демекчи, тарых мугалимдери тарабынан өчпү сот бурчу ата-бабаларыбыздын буюмдарын аздектөөнүн негизинде уюштурулган тарых музейи негизделген. Манас атабыздын 7 осуятындагы жаратылышты көздүн карегиндей сактоо демекчи, биология мугалимдери тарабынан жаратылыш жан дүйнөнүн азыгы аталыштагы бурчу жайгашкан. Билим ийне менен кутук казгандай демекчи, 2019-2020 окуу жылында окуучубуз Касымкул кызы Кундуз алтын тамга сертификатына ээ болгон. Кундуз 3 тилде эркин сүйлөйт. Коомдук иштерге активдүү катышып, сүрөт чеберчилигинен мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөткөн. Жалпы республикалык өтүлгөн бир адамдын бир китеп долбоорунда өзүнүн салымын кошуп кеткен. Физика, география, орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана адабияты, тарых, англис тили сабактарынан республикалык олимпиаданын райондук, облустук турунда алдыңкы орундарды жаратууда. Манас таануу таймашында райондук орунга ээ болушуп, облустук таймашта активдүү катышып келишүүдө. Мектепте усулдук кеңешчи менен биргеликте тил илимдер, табигый, так илимдер, маданият, социология, технология бирикме иш алып барылат. Бирикме жетекчилер менен ай сайын отурумдар, жумалыктары, тренингдер өткөрүлүп турууда. Жыл аягында бирикмелердин мыктылары тандалып, мыкты бирикме наамы ыйгарылат.
Жылдын мыкты мугалим конкурсунан 10 мугалимибиз облустук райондук турларда алдыңкы орундарга ээ болуп, алтын, күмүш төш белгилерин ыйгарылган. СНГдан бир мугалимибиз мыкты мугалим наамына ээ болгон жана мыкты сабактарды көрсөткөн. Алар кыргыз тили жана адабияты мугалими Кожобекова Гүлзат, башталгыч класстын мугалими Нуруддинова Гүлкайыр, биология мугалими Дүйшекеев Алтынбек, математика мугалими Жакыпова Элнура, физика мугалими Жукешева Азема, кыргыз тили жана адабият мугалими Жумабек кызы Назира, география мугалими Нурманбетова Жазира, башталгыч класстын мугалими Аскарова Айнура, кыргыз тили жана адабияты мугалими Конокбек кызы Гүлмира. Мектептин уюштуруучусу класс жетекчилери менен отурумдарды тынымсыз өткөрүп, балдардын тарбиясы, таалими боюнча талкуу иштери жүргүзүлүп келет. Ошондой эле жалпы республика боюнча өтүлгөн мыкты класс жетекчи конкурсуна катышып, 5 класс жетекчибиз мугалим төш белгисине ээ болушту. Алар Табылдиева Айжамал, Кемелов Урмат, Аскарова Айнура, Нурманбетова Жазира, Жумабек кызы Назира. Быйылкы окуу жылында заманбап техникалары жабдылган 5 автордук кабинети, 1 автордук китепкана ачылды. Алар Бегалиев Мырзабек атындагы автордук китепканасы. Бегалиева Гүлбүбү атындагы математика автордук кабинети. Асанова Бурулкан атындагы физика кабинети. Турсунбаев Жекшен атындагы тарых кабинети. Токонов Кайырбек атындагы автордук кабинети. Ногойбаева Шамши атындагы автордук орус тили жана адабияты кабинети ачылды. Ошондой эле тогуз коргоол, волейбол, футбол, музыка, кыргыз тили жана адабияты, информатика аттуу акы төлөнүүчү иримдерге таланттуу окуучулар тартылган. Иримге катышкан таланттуу окуучулар райондук, облустук турда ийгиликтерди жаратып келе жатышат. Республикалык мектеп лигасындагы волейбол спорттук турнирде райондук турда орунга ээ болушуп, облустук турга активдүү катышып келишти.
Музыка жан дүйнөнүн азыгы демекчи, окуучуларыбыз ийрим сабагында бийлегенди, кол ойнотуп комуз ойноого көнүгүп келишет жана ошондой эле жоокер ыры кароо сынагында райондук турда 1-орунга ээ болуп, облустуктарга жолдомо алды. Кыргыз тили жана адабияты ийриминин негизинде 11-класстын окуучуларына жалпы республикалык тестирлөө боюнча даярдоо сабагы өтүлүп, ошонун негизинде ай сайын текшерүү тести жүргүзүлүп турат. Келечек жаштардын колунда демекчи, окуучулардын билимин тереңдетүүгө шарттар түзүлүүдө. Окуу керемети долбоорунун алкагынын негизинде алгылыктуу иштер болууда. Окуу керемети долбооруна башталгыч класстын мугалимдери окуу курстарынан өтүшүп, сертификатына ээ болушту. Алар Аскарова Айнура, Молдобекова Айжамал, Султаналиева Жылдыз, Нурудинова Гүлкайыр, Ниязалиева Роза, Карагулова Венера. Башталгыч класстын мугалимдери, ата-энелер, окуучулар менен тынымсыз ачык сабактар, тегерек стол, кызыктуу оюндарды жүргүзүшүүдө. Ар бир сабак баалоо ап менен бааланууда. Атайын окуу керемети бурчу уюштурулган. Ачык сабактар окуу кереметиндеги стратегиялар менен жана адабий окуудан окуп түшүнүү сабактары өтүлүүдө. Ата-энелер мектебинин алкагында тынымсыз иштер болууда. Чогулуштар, тренингдер, спорттук иш-чаралар, Сармерден оюну, конференция ата-энелер менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Атайын ата-энелер мектеби кабинети ачылган. Соцпедагог ата-энелер менен мектебинин жетекчиси, ата-энелер комитетинин төрагалары иш алып барышат. Санарип мугалим кыска мөөнөттүк окуу курсунан өз билимдерин жогорулатып, кол саатына, сертификатына ээ болушту. Алматы, Ташкент шаарларына эс алуу жолдомосун алып, эс алып келишти. Андан тышкары мугалимдерибиз өз билимдерин жогорулатуу максатында ар тараптуу окуу курстарын окушууда. Креатив таалим билим берүү комплексинен окушуп, сертификатка ээ болушту. Мугалимдер алган иш тажрыйбаларын кесиптештерине жайылтууда. Креативдүү сабактарды жана көрсөтмө куралдарды көрсөтүүдө. Мугалимдерибиз жана окуучуларыбыз менен биргеликте коомдук иштерге активдүү катышууда. Аскерге чейинки даярдоо сабагынын негизинде райондук кароо сынагында 2-орунду камсыз кылышты. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Алалам Алпы Чыңгыз Айтматов аталышында кароо сынагында 1-орунду, андан тышкары Кош Жылдыз кароо сынагында 3-орунду, мугалим эжелер арасында спорттук турнирдин волейбол оюнунда 2-орунду, Манас айтуу таймашында 3-орунду, үй бүлөлүк китеп окуу кароо сынагында 3-орунду камсыз кылышты. STEM долбоорунун негизинде мугалимдерибиз окуу курстарын окушуп, ар тараптуу иштерди алып баруу менен окуучулардын билимдерин шыктандырууда. Ар бир окуучу Блумдун таксономиясын колдонуу аркылуу алган билимин өз алдынча изилдөө жүргүзүп, баалап, чыгармачылык, жаратмандык менен иштешүүдө. Эки миң 22 жылы келечек билим берүү долбоорунун негизинде 15 компьютер жана информатика, физика, биология, математика, химия, география кабинеттерине 6 компьютер, 6 проектор берилди.
Туура тамактануу баланын ден соолугуна пайдалуу демекчи, келечекте мыкты инсан чыгышына өлкө түзүп, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп, ысык тамак берилип турат. Мексика тарабынан ашкана жабдыктары менен жабдылган. Мектеп коомчулуктун байланышын күчөтүү менен мезгил талабына жараша компетенттүү инсанды калыптандыруу миссиясы менен иш алып баруу аркылуу мыкты мектептин катарында болот деген ишенимдебиз.